күн тәртібінде кече жанагы айдоочулук көлүктөр боюнча коомдогу нааразылыкты бир топ кесиптештерибиз айтты эле, бирок келе экен. Ошол мына министрлер кабинетин биз качан чакырабыз? Мына февраль айында чакырабызбы? Же мартка чейин чакырып эртерээк укпасак, коомдо айдоочулук көлүктөр боюнча, кымбатчылык боюнча жана башка боюнча Кабминге, аткаруу бийлигине суроолор өтө көбөйүп кетти. Нааразылык күч алды кадимкидей. Реформа деген мындай болбойт. Кыргызча реформа жасап атышат да, мындай эптемей реформа. Мунун бардыгын мындай кылбаш керек. Реформа кандай жүрөт, кандай өлкөлөрдө кантип ишке ашканын ушул жерге келсе, ушу комитеттин төрагасын баш кылып туруп биз айтып береличи. Анча-мынча бир жакшы китептер бар, аларды берели. Өнүккөн өлкөлөрдө кантип реформа жасашкан. Мындай реформа болбойт бул мындай. Рахмат. Мына бүгүнкү маселени мына айдоочулук күбөлүк боюнча окуу мөөнөтүнүн 10 айга көтөрүлгөнү боюнча, урматтуу төрага, биз окуу мектептеги окуу программасын окуу мөөнөтүн 12 жылга өткөргөндө бизден жогорку кеңештен кабыл алганбыз. Туурабы? Буга урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич дагы аралашкан. Да туура 10 ай, 14 айга чейин жылдырсак болот экен, себеби дегенде айдоочулардын тартиптери жок болуп атат, ушу тартипти киргизиш керек деп атат. Булар эмненин негизинде 10 айга көтөрүп алышты. Бул кылып аткан иштери менен биздин президентибизди кошо аралаштырып бир туура эмес иштерге кредиттер кылып атат да. Ошондуктан муну азыр комитеттин чечимин эртерээк берсек, тез аранын ичинде муну парламенттик угуйла кылбасак болбой калды азырчы. Ар ким ошол сунуштап аткан 10 ай деп аткан киши өзүнүн деңгээлине салыштырып 10 ай деп атат болуш керек. Себеби дегенде мен 2 айда же болбосо 3 айда окуп ала турган адамдын укугун тебелеп, мен 10 айга макул болуп, эмне үчүн макул болушум керек? Кече мына летчик айтып атат, мен 1 айда деген самолет айдаган үйрөндүм деп атат. Эмне деген бул? Муну тез аранын ичине карабасак болбойт. Азыр мына чыңалуу күчөп баратат өзүчү. Рахмат. Бүгүнкү күнү бир кап ун канча турат? Бизде Кыргызстанда. 1,5 миң сом болуш керек. Көрдүңүзбү, билбейсиз. Бүгүнкү күнү 1700дөн 2,5 миңге чекти сортуна жараша турат. А минимальный потребительский корзина бүгүнкү күнү канча бизде? 8697 сом. 8700. Эми ошондо эсептеп көрүңүз. Азыр бүгүнкү күнү мына үй бүлөгө көмөккө, мына жогоруда биздин коллегабыз айткандай 6000 сом доход болсо, биз пособияны төлөп бергенден баш тартып атабыз. 3 баласы болсо. Эми ошондо ошол 6000 менен айыл жеринде тем более кантип 1 айлык турмушун өткөзөт. Эгерде минимальный потребительский корзина сиз айткандай 8700 сом болсо, бир кап ун бүгүнкү күнү 1700дөн 2,5 миңге чекти сортуна жараша турса. Урматтуу Эдил Жолдубаевич, мен түшүнөм, да, бул эң оор тармак. Бирок бүгүнкү күнү биздин экономикабыз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Мына 25-жылдын жыйынтыгы менен биздин ички дүң продукция 2 триллионго жакын болду. 1 триллион 976 миллион тегереги. Же болбосо ички дүң продукциябыз 10% тегерегин көрсөтүп атат. Акыркы 5 жылда мындайча айтканда экономикада жылыш бар. А бирок сиздер, урматтуу Канат Латыпжанович, Эдил Жолдубаевич, ушул тармактагы берилүүчү пособияны 2020-жылкы положение боюнча берип атасыздар. Андан бери мына 5 жыл өттү. 5 жылдан бери инфляция канча болду? Мына быйылкы жылкы инфляциянын жыйынтыгын айтып кое аласызбы? 25-жылдын жыйынтыгы менен. Рұқсатпы, саластар. 9? Ооба, 9-дан ашыраак. 9, ондон мен адашпасам 5%-ын тегереги болду. 9,4. Ошонун тегерегинде инфляция болду. А 5 жылда канча жолу эсептегенде канча жылдык инфляция болду? Канат Латыпжанович, Эдил Жолдубаевич. Мына азыр өзүңүздүн презентацияңызда көрсөттүңүз. Буга чейин дагы айттык элек, мына 1 уй 4 кой болсо биз бербей атабыз. Биз тескерисинче ошого мүмкүнчүлүк берип, ошол 1 уйун 2 уй кылып, ошол 4 койун 8 уй кылып алганга бир шарт түзүп бербейлиби биздин жарандарыбыздан? Ошол эле мына автоунаа боюнча айтып өттүңүз, 20 жылдын бер жагы болсо биз бербейбиз деп. Анын арасында комбайн жүрөт. Эми комбайн это же сезонная работа.
Ал 1 жыл бою тең комбайн иштебейт да. Анда положенияны мына 20 жылкы положенияны оңдошубуз керек. Ал жерде ошол сезон малында макул. Эми автоунаасы бар деп эле биз пособияны кыркып коюп атабыз. Ал автоунаа менен чыгып ал такси кылабы, же үйдөгүлөрүн шарт түзүп ташып бергенге алдыбы, биз аны положенияда так көрсөтүшүбүз керек да. Бардык эле автоунаа алгандар бүгүнкү күнү таксини айдабайт да. Ал автоунаасы эскидир, техникалык кароодон өтпөгөндүр, же жөн эле бузук жатса дагы биз аны дагы эсептеп атабыз. Канат Батыржанович. Ошон үчүн урматтуу Эдил Жолдубаевич, мен ушул сизди ушул тармакты тейлеген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары катары мен ойлоймун, бул тармакка өтө олуттуу реформа керек. Жана мына 2020 жылкы бекитилген положенияны башынан аягына чейин карап чыгыш керек, урматтуу комиссиянын өкүлдөрү. Себеби дегенде жерлерде ушул биздин пособия боюнча же үй бүлөгө көмөк дейбизби, элдердин суранычы, наразычылыгы аябай көп. Ошону сиздерге чоң үмүт менен айтып атабыз. Мына элдин үнүн сиздерге жеткизип атабыз. Эдил Жолдубаевич, Канат Батыржанович. Качан өзгөртөсүздөр? Мына бюджетти карап атканда Канат Батыржанович, биз өзгөртөбүз, иштеп атабыз дедиңиз эле, бирок азыр кайра эле ошол эле презентацияны кылдыңыз. Уланбек Батырович, бул азыр иштелип жаткан эме боюнча мен презентация бердим. Бирок ошо сиз айтып аткан маселелерди биз бүгүнкү күндө караштырып атабыз. Ошол эле ГМДни көбөйтүү боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Жакынкы арада уже макулдашуудан келди. Макулдашуудан келди, жакынкы арада келди. Каржы министрлигине жөнөтөбүз. Мен ойлойм, биздин каржы министрлигинин мүмкүнчүлүктөрү бар. Мына экономикабыз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Ушул социалдык блокко биз өзгөчө көңүл бурбасак, мына 600, мен адашпасам, азыркы эсептеп келгенде 650 миңдин тегерегиндеги жарандарыбыз бүгүнкү күнү ошол эле пособия, ошол эле балага сүйүнчү, ошол эле башка төлөмдөрдү алат экен мамлекет тарабынан. Ошону эске алсаңыздар. Андан кийин эми миграция боюнча дагы айтып кетпесек болбойт. Миграция боюнча чындыгында орчундуу маселе. Буга чейин Дарманкул уулу менен дагы биздин тышкы иштер министринин орун басары менен дагы Россия Федерациясынын биздин коллегалар менен сүйлөшкөнбүз, бирок бүгүнкү күнү реалдуу түрдө өзгөрүш жок. Талап күчөгөн, биздин мигранттардын бүгүнкү күнү үй бүлөсүнө чекти кирүүгө тыюу салынып атат. Ал жактагы биздин жарандарыбыздын балдарын окууга жайгаштырууга чекти чоң маселе болуп атат. Болбосо биз Евразия экономикалык алкагында Чоро Сейитович өзүңүз билесиз, кандай шарттар болгон. Бирок ошол шарттар толук кандуу аткарылбай атат. Мына кече күнү туура эле сотко берипсиздер. Кыргызстан туура эле сотко берди. ЯЭКтин алкагында бир топ келишимдер аткарылбай атат деп. Ушул азыркы биздин мигранттардын маселеси боюнча дагы биз ошол ЯЭКтин алкагында сотко дагы кайрылышыбыз керек. Алмаз Кулбаевич, сунуштарды бериңиздер. Биз ага дагы кайрылайлы. Себеби дегенде бүгүнкү күнү биздин мигранттардын укугу толук кандуу корголбой атат.